Кыргыз тили кылымдарды баскан тил. Кыргыз тили көркөм дүйнө дастан тил. Кыргыз тили бабам манас жашаган мезгилдеги зор тарыхты каткан тил. Эне тил жарык тийген жаркын күнүм, майрамын белгилейбиз. Мына бүгүн кыргызмын кылымдарга сактап келген кыргыз тил. Эне тилим, эне сүтүм. Эне тилди эчен акын ырдады. Эргип көккө ырларынын ыргагы, эне тилди эчен акын мактады. Мактоо менен эне сүтүн актады. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Баарыңарды бүгүнкү мамлекеттик тил күнү майрамыңар менен куттуктаймын. 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Мындан туура 31 жыл мурун, тагыраак айтканда 1989 жылы 23 сентябрда кыргыз тили мамлекеттик тил деген статуска ээ болгон. Ошондон бери бул күн өлкөбүздө тил майрамы катары белгиленип келет. Андыктан баарыңарды бүгүнкү улуу майрам менен чын дилден куттуктап кетмекчимин. Ооба, улуу майрам деп айтууга толук негиз бар. Анткени ар бир улуттун өзүнүн ыйык өзгөчөлүктөрү болот. Алардын эң башкысы бул эне тили. Балдар, эне тили деген эмне? Ар бир улуттун өзүнүн тили, каада салты болот эмеспи? Сенин эң жакын адамың энең. Анткени ал сага ак сүтүн берип, ал дейлеп чоңойткон. А дегенде апа деп тилиң чыгып, эң алгачкы сөздү энеңден үйрөнгөнсүң. Эне тили эне сүтү менен кошо каныңа сиңген. Эне тилди жакшы билгениң энеңди жана элиңди сыйлагандыгың. Эне тилсиз эл болбойт. Элди эл кылган, өзүнчө улут катары таанытып турган анын тили. Ошондуктан сен сүйлөгөн тил эне тили деп аталат. Элдин тарыхы, салт санаасы, үрүп адаты, келечеги да эне тили менен байланыштуу. Бирге жүрсөм, кыргыз тилин кадырлайм. Бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырдайм. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, өз тилимди сүйгөнүмдөн жаңылбайм. Тил улуттун жаны. Улуттун айырмасын тилден алган, тилибиз бабалардан мурас калган. Өз өлкөң, өз тилиң болгон үчүн, кыргызым жашап келет байыртадан. Эне тил ар бир жандын дили болот, эне тил жүрөгүңдүн үнү болот. Билбеген эне тилин маңкурт белип, эл алдына чыгар